Ош шаарында коомдук транспорт 11-майдан тарта иштей баштайт. Бул тууралуу шаардык муниципалдык автоунаа ишканасы Спутник Кыргызстан агенттигине билдирген. Ишкана карантиндин эреже талаптарын сактоо менен бирге кырдаалга жараша иш алып барат. Алгач 2 каттам боюнча жалпы 20 троллейбус, дагы 2 каттам менен 12 автобус шаар ичинде жүргүнчүлөрдү тейлейт. Коомдук транспорт эртең мененки саат таңкы 7-ден кечки 8-ге чейин иштейт. Өкмөт эл аралык валюта фондунан алынган $120 миллион ашык калган насыя кайда жумшалганы туурасында маалымат берди. Айлык акыга 3 миллиарддан ашык каражат кетет деп айтылды. Социалдык керектөөлөргө 468 миллиондой сом, социалдык фондко чегерүүгө 1 миллиарддан ашык каражат чыгат. Мындан тышкары калктык социалдык жактан камсыздоо жана көмөк көрсөтүү боюнча жөлөк пулга 869 миллион сомдон жогору каражат кетет. Медициналык товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө болсо 106 миллион сом жумшалат. Өзгөчө аба режиме киргенден кийин Борбор калаада 154 адам убактылуу жумушсуз калды. Бишкектин вице-мэри Алмаз Бакитаевдин айтымында коронавирус кооптуулугуна улам каладагы 71 531 чарбалык субъект ишин токтоткон. Ал эми азыркы тапта алардын 3836-сы кайрадан ишин жандантты. Алдын ала маалыматтарга ылайык мындан 83 280 адам иштейт. Айылдардагы карантиндик постторго байланыштуу көптөгөн нараазычылыктар жана арыздар түшүүдө. Бул туурасында вице-премьер Кубатбек Боронов билдирди. Айтымында посттор аркылуу айылдарды аралап өтүүдө жарандарды кармап өткөрбөй жаткан учурлар бар экен. Райондордун акимдери укук коргоо органдары менен биргеликте посттордун ишин тартипке келтирип, көңүл бурулсун деп айтылды. Керек болгон учурда алардын ишине тийиштүү көзөмөл жүргүзүү үчүн милиционерлер тартылышы керектиги белгиленди. Кыргыз өкмөтү ишкерлерди колдоо максатында рыноктогу чектен 2-3 эсе арзан кредит берүүнү пландап жатат. Вице-премьер Эркин Асрандиевдин айтымында региондордогу чакан жана орто бизнеске өкмөт тарабынан түзүлгөн антикризистик фонддон көмөк көрсөтүлөт. Анын алкагында 25-30 миң ишкер насыя алат. Каражатты өндүрүш, кайра иштетүү, экспорт жана импорттун ордун баса турган тармактарга берүүгө басым жасалат. Кредиттер 3, 5 жана 7 жылга берилет. Жеңилдетилген мөөнөтү 12-18 айда түзөт. Пайыздык чени 4-8. Бул айрым банктарга караганда 2-3 эсе арзан болот. Бишкектеги эне жана баланы коргоо улуттук борборунун гематология бөлүмүндө COVID-19 учуру аныкталды. Алардын ичинен 2 балада, 3 энеде жана 2 медициналык кызматкерде. Калган 20 кызматкерде, 13 балада жана 7 ата-энеде тесттин жыйынтыктары таза чыккан. 14 күн бою алар медиктердин көзөмөлүндө болушот. Дал ушул балдардын ооруканасында буга чейин дарыланып кеткен бейтапта коронавирус аныкталган. Илдеттин жукканы тууралуу бейтап жашаган Жалал Абад облусунун Тогуз Тороо районунан түшкөн билдирүүдөн кийин маалым болгон. Ошентип бүгүн аныкталган 24 кишинин 12-си Нарынга туура келет. Бишкекте 2, Чүй облусунда 4, Ош облусунда 3, Жалал Абад облусунда 3 адам. Учурда 7 бейтаптын абалы өтө оор деп айтылууда. Үстүбүздөгү абалда өзгөчө абал режиминин акыркы жумасы, бирок тилекке каршы вирус жуктуруп алгандардын саны азайбай жатат. Дүйнөдө пандемия уланууда. Эл аралык Worldometer ыктыярчылар тобунун маалыматына караганда, пандемия башталгандан бери коронавирус 4 миллионго жакын адамды аныкталды. Алардын ичинен 263 миңи өмүрлөрү менен кош айтышкан. Оорудан 1 миллион 286 миң адам айыгып чыккан. Бул арада Чаткалда эпидемиологиялык абал курч бойдон калууда. Чаткал районунун тургундарына коронавирус Тажияга баргандардан жуккан. Бул тууралуу саламат сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев брифинг учурунда билдирди. Айтымда вирус жуктуруп алгандардын саны 13-кө жетти. Чаткалдын жашоочуларына оору сырттан кирген, тагыраагы Тажияга барганда жуккан. Бишкектен дагы барышкан. Ошол эле жерге коронавирусу бар кишинин барып калышы оорунун жайылышына себеп болгон. Учурда сөөк коюу катышкан жергиликтүү жашоочулардын толук аты жөнү дареге такталып көзөмөлдөгө алынды. Орусиядагы 100 байдын бири деп эсептелген Дмитрий Босов өз өмүрүнө кол салганын кабарланууда. Ишкер шаршемби күнү караган түнү каза болгон. 52 жаштагы Дмитрий Босов көмүр, газ жана кыймылсыз мүлк менен иш алып барган Алтек тобунун ири акционери жана директорлор кеңешинин башчысы болгон. Forbes журналы анын байлыгы $1,1 миллиард экенин, эң бай орусиялык бизнесмендерден 86-сабында турарын эсептеп чыккан.
АКШда коронавирус инфекциясынын үстүндө изилдөө иштерин жүргүзүп жаткан окумуштууну өлтүрүп кетишти. Белгилүү болгондой, 37 жаштагы Бен Клю коронавирустун жугузуу механизмин жана эмне себептен инфекция оор стадияга өтүп кетерин түшүндүргөн клеткалардын сырын ача баштаган. Ишемби күнү полиция кызматкерлери окумуштуунун жансыз денесин өз үйүнөн тапкан. Ал башына жана моюн жагына атылган октон улам каза болгон. Алдын ала маалыматтар боюнча Бен Клюну 46 жаштагы Хаубу аттуу тааныш өлтүрүп, кийин өз жанын кыйган. Полиция ал эми таанышынын денесин болсо унаасынан тапканын америкалык телеканалдар айтышууда.